Чет элдик жарандардын каттоосу бул Россияга келген ар бир чет элдик жаран үчүн милдеттүү. Убактылуу каттоо, перевод паспорт, медкнижка, трудовой договор, башка тилге которуу, СНИЛС, ННН, ДМС 1 жылдык жана да ОМС, ДМС документтерди мыйзам жолунда жасоого 100% кепилдик. Урматтуу замандаштар, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Кызматташуу үчүн +7 929 541 02 05 Эрлан менен байланышыңыз. Биз менен кызматташууну унутпаңыз. Бишкекте даракка асылганы жаткан жигит куткарылды. Бишкекте милиция кызматкерлери өз жанын кыймак болгон жаранды куткарып калышты. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Билдирүүгө ылайык 8 март күнү кечке жуук милиция кызматкерлери ботаникалык бакта бакка жип байлап алып жанын кыймак болгон жигит тууралуу маалымат алышкан. Ал жерге барган милиция кызматкерлери жанын кыймак болгон жигит менен сүйлөшүү жүргүзүп, аны жерге түшүрүшкөн. Кийинчерээк жанын кыймак болгон жаран 1997 жылы туулган жаран экени аныкталып, жагдайдын чоо жайын тактоо үчүн милиция бөлүмүнө жеткирилген. Булак супер кежи. Орусияда дагы бир Ил-76 учагы көрүстөнгө кулап түштү. Орусиянын Иваново облусунда аскердик Ил-76 учагы кулап түштү. Мындай видео социалдык тармактарга тарап, кийинчерээк Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты тастыктады. Учакта 8 экипаж мүчөсү жана 7 жүргүнчү болгон. Кырсыктын себеби абага көтөрүлүү учурунда кыймылдаткычтардын биринен өрт чыгышы болгон. Учак Иваново облусундагы көрүстөндөрдүн бирине кулаган. Орусиянын аэрокосмостук күчтөрүнүн башкы командачылыгынын комиссиясы окуя болгон жерге учуп кетти. Алдын ала маалыматтарга караганда, учкуч аэродромго жетүүгө аракет кылган, бирок муну кыла албасын түшүнгөндөн кийин учакты турак жайлардан алыстата баштаган. Андан кийин учак көрүстөндүн жанындагы токойлуу жерге кулап түшкөн. Борттогу адамдардын тагдыры азырынча белгисиз. Буга чейин 24 январда дагы Орусиянын Белгород облусунда Ил-76 аскердик транспорттук учагы кулап түшкөн. Учакта Белгород облусуна алмаш үчүн жеткирилген 65 украиналык аскер кызматкери, ошондой эле 6 экипаж мүчөсү жана 3 коштоп жүргөн адам болгону белгилүү болгон. Кырсыктын кесепетинен алардын бардыгы каза болгон. Булак супер кежи. Ошто опузалап акча талап кылуу менен алектенүүгө шектелип 5 адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн 12 мартта Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматта шектүүлөр атайын операция учурунда кармалганы айтылат. Кармалгандардан жабыр тарткан жарандын айтымында, түн ичинде бейтааныш адамдар анын үйүнө келип, алардын бири күч түзүмдөрүнүн күбөлүгүн көрсөткөн. Анан алар үйүнөн байыңгизат таап алуулары мүмкүн деп коркутушуп, 100 000 сом талап кылышкан. Ошондой эле Mazda 323 үлгүсүндөгү унаасын тартып алып, толук сумманы төлөп бергенден кийин унаны кайтарып берүүнү убада кылышкан. Эртеси жабырлануучу 100 000 сомду опуз алуучуларга берген. Бирок 2 жумадан кийин шектүүлөр кайрадан 100 000 сом талап кылышкан. Мындан улам жабырлануучу милицияга кайрылган. Бул факты опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам иштердин жүрүшүндө опузалап талап кылган жарандар азырынча талап кылынган сумманын 1 бөлүгүн алууга макул болгону аныкталган. Андыктан Ош шаарында убадаланган акчаны алып жаткан жеринен шектүүлөрдүн бири 1999 жылы туулган жаран кармалып, андан күч түзүмдөрүнүн биринин кызматкеринин жасалма күбөлүгү алынган. Мындан тышкары милиция шектүү болгон дагы 4 адамды кармашкан. Алар 2000, 1969, 1981 жылы туулган жарандар. Учурда кармалгандардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешеси бар же жоктугу иликтенип, текшерилип жатат. Булак супер кежи. Орусияда кароосуз калган 3 өспүрүм өлкөгө алынып келинди. Орусиянын Новосибирск облусунан кароосуз калган 3 өспүрүм бала алынып келинди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымдады. Маалым болгондой, алар жашы жетелик балдардын укук бузууларынын алдын алуу борборуна жайгаштырылган. Аталган борбор КМШ өлкөлөрүндөгү балдар үйлөрү, жашы жетеликтерди убактылуу кармоочу жайлары, эл аралык уюмдар менен кызматташат. Профилактикалык жана тарбиялык иш-чаралар жүргүзүлгөндөн кийин өспүрүмдөр туугандарынын колуна өткөрүлөт. Алынып келинген өспүрүмдөр Ош облусунун Ноокат районунда туулгандыгы аныкталган. Кайтарылып берилген жашы жетелектердин үй бүлөдөгү жашоосу жана тарбия шарттарын аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп, башка мамлекеттин аймагында болуу себептери такталды деп айтылат маалыматта. Булак супер кежи.
Садыр Жапаров ээпте кандай көйгөйлөр бар экенин айтып берди. Президент Садыр Жапаров ээпте өз ара соода жүргүзүүдөгү тоскоолдуктар менен күрөшүү маселесин көтөрдү. Өлкө башчынын маалымат кызматы билдиргендей, бүгүн 12 мартта Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагынтаевди кабыл алды. Анда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүгү алкагында кызматташуунун актуалдуу темалары, ошондой эле Евразия мекендигинде интеграцияны тереңдетүү жана кеңейтүү маселелери талкууланды. Жапаров ушул жылдын май айында ээп жөнүндө келишимге кол коюлганына 10 жыл болорун белгиледи. Бул мезгил аралыгында иштин бардык негизги багыттары натыйжалуу болду. Ошону менен бирге ал келишимдин кыйынчылыктар менен аткарылчу айрым жоболорун, тактап айтканда 4 эркиндик принцибин, товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн кыймылын баса белгиледи. Президент бүгүнкү күндө тескерисинче биримдиктин ичинде өз ара соода жүргүзүүдө тоскоолдуктар күчөгөнүн баса белгиледи. Акыркы 7 жыл аралыгында биримдиктин мүчө мамлекеттеринин башчыларынын ар бири ички рыноктогу көйгөйлөр жөнүндө айтып келишкен, бирок алар чечилбей жаткандыгын моюнга алуу керек деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчысы толук кандуу экономикалык биримдикти түзүү бардык тарап үчүн артыкчылыктуу милдет болуп саналарын жана бул максатка эң жакын арада жетишүү мүмкүн экендигине ишенерин айтты. Жапаров өткөн жылы Санкт-Петербург шаарында өткөн Жогорку Советтин жыйынтыгынын алкагында ээпти андан ары өнүктүрүүгө багытталган бир катар артыкчылыктуу милдеттерди белгилегенин эске салды. Ал эми ЭК коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагынтаев бүгүнкү күндө биримдик динамикалуу өнүгүп жаткан интеграциялык бирикме болуп саналарын белгилеп, ээптин ЭДПсы 2,2 триллион долларга жеткенин баса белгиледи. Биримдик ичиндеги өз ара соодадагы тоскоолдуктар боюнча Бакытжан Сагынтаев комиссия тарабынан бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымдады. Ал белгилегендей, пайда болгон айрым маселелерди чечүү үчүн ыкчам чаралар көрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Тараптар Евразиялык интеграциянын алкагында кызматташтыкты өнүктүрүүнү улантууну макулдашышты. Булак Спутник KG.